ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутманы күнүңүз менен урматтуу угарман, биз Сак бол түз эфиринин кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүнкү эфирдин темасы кош бойлуу жана жаңы төрөгөн айымдарда кан жоготуу. Бул чыгарылыш Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калк фонду тарабынан демилгеленип колдоого алынды. Ал эми бүгүнкү эфирдин коногу акушер-гинеколог жана неонатологдор ассоциациясынын президенти, медицина илимдеринин доктору профессор Арсен Аскеров. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келдиңиз. Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыңарбы? Эфирди баштаардын алдында акыркы статистикалык маалыматтарга келип токтолсок, кош бойлуулук жана төрөт маалындагы кан жоготуу бул эне ден соолугуна тийгизген олуттуу таасир эткен негизги көйгөйлөрдүн бири. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, төрөттөн кийин ашыкча кан жоготуу бул энелердин өлүмүнө алып келүүчү негизги себептердин бири катары эсептелинет. Кыргызстанда дагы бул көйгөй акыркы жылдары актуалдуу бойдон калууда. Айрыкча алыскы аймактарда медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү чектелүү болгондуктан бул тобокелчилик өсүүдө. Кыргызстандагы эне саламаттыгын жакшыртуу багытында бир катар мамлекеттик дагы эл аралык программалар дагы иштеп келет. Кан жоготуунун негизги себептери, кан жоготуунун алдын ала чаралары, бүгүнкү тез эфирде ушул маанилүү маселелер талкууланып, пайдалуу маалыматтар жана сунуштар берилет. Анда алгачкы эле суроо, биздин Кыргызстанда ушул 22-жылы статистика колубузда турат. Кан жоготуунун айынан 41 аял каза тапкан деген статистика бар экен. Бул массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтар. Ушул кан жоготуунун кош бойлуу кезинде алгач кандай түрлөрү бар, анан эң негизги себептери, ошого токтолуп кетсеңиз. Аялдын кош бойлуулугу өтө кооптуу мезгил болуп саналат, албетте. Эми жалпы мындай статистикалык караганда, албетте бир 70%га чейин төрөттөрдүн физиологиялык бүтүшү, жыйынтыктары чектелүү гана кан суроо менен бүткөндөрү менен ошондой байкалсак болот. Тилекке каршы 30%га жакын бул кабылдоосу бар кош бойлуулук учурларда жана кабылдоосу бар төрөт учурунда биз кан суроого дуушар болуп калабыз. Көпчүлүк учурда бул биринчи орундарда жатындын тонусу деп коет, башкача айтканда төрөттөн кийинки жатын жыйрылуусунун себептери болот. Кандай себептерден? Баланын салмагы өтө чоң, же жатындын өзүн сезгенүүсү болгондуктан, же тондун туура эмес жайгашкандыктан, жана көп учурда ошо төрөттүн көп узакка созулуп кеткендигинен, же тез төрөгөндүктөн, баягы төрөө күчтөрүнүн аномалдык жүрүшү болгон үчүн төрөттөн кийин ушул тондун чыгы маселеси да кыйын болгондуктан жатындын жыйрылуусу кыйынчылыкка алып келип, ошондон кан суроо көбүрөөк болуп кетет. Чектелген көлөмдөн көп болуп, эми ар бир аялдардын бул салмагына жараша, боюна жараша болот, бирок орто эсеп менен ушу 500 мл көбүрөөк жоготуу болсо, ошондо биз кан суроо деп санайбыз. Албетте бул кээ бир кичинекей айымдарда салмагы кичинекей болгондордукалардыкы 400 мл эле уже өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Же башка айымдардын салмагы көбүрөөк болгон, бою чоң болгон, алар 1 литрге чейин кан жоготууга компенсация кылуу мүмкүнчүлүктөрү бар болот. Бирок ошо орто эсеп менен ушу 500-600дөн баштап албетте бизде алгоритм түрүндө иштеши башташыбыз керек, токтотуу маселеси. Башка экинчи көйгөй бул албетте бул тондун оорусу. Мен айтпадымбы, көйгөй кош бойлуулуктун учурунда тондун преэклампсия оорусу болсо, тон оорусу болсо, албетте бул
кандын касиеттерин бузуп, анан төрөттөн кийин ушул кан касиети бузулган үчүн, уюлуусу начар болгон үчүн кан уюбай, кан жоготуу көбүрөөк болот. Бул ошол кан уюусунун көйгөйү деп саналат. Үчүнчү маселе бул албетте ар кандай жаракаттар, төрөт учурундагы жаракаттар, төрөттөн кийинки жаракаттар. Бул ошо айрылышы, жатын моюнчанын айрылышы же чаттын, кындын айрылышы болуп турган учурда кан көбүрөөк кетет. Ошол жерде анатомиялык кан тамырлары жарылып, ошолорду токтотуу аракеттери, ошолорду изилдеп табуу аракеттери болгондон кийин биз жардам берип ошо канды токтотууга аракет кылабыз. Андан кийинкиси бул ошол тондун дагы бир өзгөчөлүгү, тон бала келаткан, башкача айтканда төрөт жолунда туруп калган тон деп коет. Орусча прилежание деп коет. Азыркы учурда ушундай оору көбөйө баштады. Мурунда сейрек кездешчү, мисалы 1000 кош бойлуу аялдан ашып кетсе, экөө эле ушундай болсо, азыр мындай себептерди, мындай түрдө төрөгөн аялдардын саны көбөйө баштады, 100гө чейин жакында. Албетте мындай аялдардын операция жол менен эле төрөтүш керек. Төрөт болбойт эч качан, себеби бала келаткан жолдо тон турат да. Анан ошондо бул операцияны кылганда да өтө адискөй адамдар жасаш керек, өтө даярдык команда менен, өтө даярдык ресурстар менен. Эмне үчүн дегеним, себеби каалайбыз каалабайбыз, мындай операция түрүндө көптөгөн кан тамырлар пайда болот. Ошолордун кесүү жолу менен баланы жетип, анан тонду акырын алуу менен чектелбестен, кээде көпчүлүк ушул аялдардын тону жатынды өзгөртүп салып, ичине өсүп кетет. Табарсыкка чейин өсүп кеткен учурлар болот. Ошондо биз албетте баардык ушу кошуна органдарды залалга келтирбестен, кан тамырлардык көп сандар пайда болсо да ошолорду тез арада, секунда арасында жаап, таап иш жасаганга албетте көп күч керек болот. Анан албетте баягы кан жоготкондо кан куюу чоң көйгөйдө туруп калат. Ошон үчүн мына ушу мен түрлөрдү айтып бердим. Кээде бир эле аялда бир түр экинчи түргө өтөт. Мисалы ошол азыр салмактуу көп балдар төрөт атпайбы? Анан төрөт көпкө созулуп кетип атпайбы? Кээде күйөөлөр аракет кылат, ушу мен өзүм төрөм келет, аягына чейин күтөт, ушунчалык жыйырылсын, канча болот деп биринчи төрөгөндөр айрыкча. Анан баланын салмагы мисалы 4төн ашык болсо, баланын киндиги оролуп калса, төрөт көпкө созулуп кетет. Ошондо албетте жатындын энергиялык күчү азайып, алсыздык болот да. Ошонун алсыздыгынан төрөттөн кийин албетте кан суроо көбүрөөк боло баштайт, 500дөн жогору баштайт. Биздин дары бермектер жеткиче, жардам бергиче күчү жетпей калат. Күчтүү дарылар да жок болуп калат. Ошондо албетте кан көбүрөөк кетип, 1 литрден жогору боло баштаганда кандын касиети такыр өзгөрүп, кан өзүнүн компенсация күчүн жоготуп, уюуга калат. Ошондо баягы тондун алсыздыгынан кийинки экинчи түр кошулганы бул кан бузулгандыгынан болот. Ошондо аялдын болжолу жоготуу кан көлөмү 1,5 литрге чейин, 2 литрге чейин барат. Эми биз эсептесек, биз ар бир аялдарга эсептеп беребиз. Ушу айрыкча төрөт үйлөргө келип атканда ар бир аялдын болжолу канча көлөмдөгү кан жүгүрүп турат денесинде деп. Эми бул формула бар. Мен ойлойм биздин радио угуучулар деле үйрөнүп алса болот. Кийин дарыгерлерге да жардам берип, менин кан айлануу жүгүрүү көлөмүм болжолу момундай түрдө. Башкача айтканда формула мындай: салмагын 70ке көбөйтөт, ошонун негизинде анан көлөм чыгып калат. Мисалы 50 кг болсо 70ке көбөйтсө, билесиз, анда 360, 3500 мл кан жүгүрүп турат деген. Бул кичинекей аялдыгы деп коелу. Чоңураак аялды алсак, 70 кг 70 көбөйтсөңүз, анда албетте бул почти 5 литрге жакын кан жүгүрүп турат. Эми ошондон аял киши төрөттөн кийин бир 10%, 15% жоготууга мындай компенсация кылып, өзү өлбөй калганга аракеттери бар. Эгер андан көбүрөөк болуп калса, 35-40% кылганда, анда аялдын өлүм учуру жакындай баштайт. Ошон үчүн биз ошо медиктер ошонун баарын эсептеп, ошонун баарын расчеттор менен кылып, жеке эле ошо кан куйганга чейин, кан куюу сразу эле келип кан куюлбайт да. Бул канда бул башка чөйрө да. Донордун дагы эмелери, бул клеткалары. Анан ошо туура тандаш үчүн, туура эмес үчүн атайын даярдык көп убакыт кетип калат.
салыштырмалуу көп дейм да, себеби кан агып атканда секундалар болот, а канды ошол эле холодильниктен алып аны даярдап эметкенге бир болжол менен жок дегенде бир 15-20 мүнөт да. Кан жоготуу учурунда 15-20 мүнөт бизге өтө көп болуп кеткендей болуп кетет да. Себеби чындыгында эгер дагы айтып атам, ошо кошмо дагы түрлөр болуп калат. Мисалы ошол эле тондун алсыздыгы, анан жатын моюнчасын айрылып калган. Ошол жерден эки жерден агып турса, албетте бизде секундалар өтө маанилүү. Команда тез иштеш керек. Бул жерде ошо хирургтардын командасы, анестезиологдор командасы, кээде ошо хирургтар токтотот, анестезиологдор болсо жетише албай калат. Көпчүлүк учурда ошондой болуп калат да, баягы кандын пайдалуу касиеттерин куюп туруш керек да, кан жоготтууда. А бизде чындыгында алсак болгону эр масса деп коет, бул эритроциттерге. Бул кан уюга таасир бербейт. Бул ошо мээнин башка органдардын кычкылтаксыз өлүп калбаш үчүн жардам бере турган касиети бар. Канды уюп турган касиеттерден бизде эми баягы совет доорунан бери калган плазма эле да. Плазманын чындыгында касиети мындай өтө бийик эмес. Мисалы биз Кыргызстанда дагы эле ошол плазма менен калып атабыз, а башка европалык чет мамлекет өлкөлөрүндө же ресурстары жакшы болгон мамлекеттерде даяр мында ошо уюу факторлор куюлат да. Тилекке каршы албетте кымбатыраак. Бизде осы андай факторлор бар, бирок кымбат кыйлайлы. Анан ар бир ооруканада эле боло бербейт, ар бир бейтап аны таап бере албайт өз убагында. Ошон үчүн мындай түрлөрү боюнча дагы кыйынчылык бар, жардам берүү боюнча, уюштуруу боюнча да кыйынчылыктар бар. Объективдүү себептер менен чындыгында баягы сактап калуу учурларда болбой калып атат. Ошондо биз албетте анализ кылабыз. Эмне себептен, кантип биз алдын алсак болот эле, кандай жардамыбызды сапаттуу деңгээлге көтөрсөк болот деп ушундай анализ жүгүрүп турат. Мисалы Саламаттык сактоо министрлигинде талдоолор болот, комиссиялар болот, андан башка дагы аудит, кошумча аудиттер да болот. Анан эң негизи айтарым, албетте баардык көпчүлүк учурда ошо уюштуруу эме кыйынчылыктардын баары ошо дарыгер гинекологко түйшүлүп калат да. Ошондо көп мындай талап берилип калганда ошол жерде билим да керек болуп калат, уюштуруу керек болуп калат. Эми баардык эле учурда айта албайм, бир эле жалгыз дарыгер гинеколог ушунун баарын аткара алат деп. Ошон үчүн көп жардамчылар да керек болот, уюштуруучулар да керек, туугандарына жардамы керек болот. Рахмат. Сөзүңүздү бөлбөй эле улантып кетсек, бирок анан кош бойлуу мезгилине дагы кайра токтолобуз. Ошо кан төрөт учурунда эгерде кан суроо көп болуп, сиз айткан өлчөмдөгү кан агып ана куюу керек болгондо, ошо биздин төрөт үйлөрүндө ошол жетишерлик деңгээлде кан барбы? Ошо айымга керектүү группадагы, керектүү канды куйганга дагы жетишерлик барбы? Бул эң негизги фактор болуш керек деп эсептейм да. Мен адискөй эксперт катары 2014-2019 жылдар бою долбоордун негизинде Саламаттык сактоо министрлигинин долбоору жыйынтыкка негизделген каржылоо деген долбоор болгон. Ошондо биз ар бир ошо 100дөн ашык төрөтканаларды карап чыгып, ар бирөөнү ошо реанимация бөлүмүндө карап чыгып, комплекстүү ар бир ооруканаларды карап чыкканда, ошондо албетте биздин көйгөйлөр чыкты. Кайсы жерде жакшы жабдылган, кайсы жерде көйгөйлөр бар. Ошо талкуу жүргүзүп, команда жетекчилери менен талкуу жүргүзүп, азыркы деңгээлде алар ошо үйрөнүшүп, башкача айтканда кээде ошо операционныйда репетиция даярдануу, ошондо кан суроолор көп болгондо эмне кылабыз, айрыкча запастарыбыз жетиштүүбү, алардын сапаты жакшыбы, алардын сроктору кандай, анан аны куя турган жардамчыларыбыз көппү, ошонун баарын изилдеп, ар бир талдап үйрөнүүлөр болду. Анан ошо үйрөнүүлөрдүн негизинде азыр эми болжол менен айта алсам болот, көпчүлүк эле ооруканаларда бул запастар бар. Албетте кээ бир ооруканаларда запастар жетиштүү болушу мүмкүн эмес. Себеби азыр ошо кан боюнча да талаптар да өзгөрө баштады, алардын сактоо мезгили дагы өзгөрүп калды, бат эле мезгил келип калат, аны утилизация кылуу талаптары дагы көп, жана документтештирүү маселелери да бар да. Бирок дагы ошо айтып кетейин, ошол биз сунуштап атабыз, жалгыз эле ошо канга запастарына, анан плазмага ишенбестен жана кымбат болгон кан уюу факторлорун
сатып даярдап коюш керек. Билбейм, ал эми ошо албетте ооруканалардын өзүнүн эсебинин негизинде баягы кечиктирилгис жардамдын запасында болуш керек. Сунуштап атабыз, азыр ошондой дарылар чоң областтык төрөтканаларда, чоң шаардык төрөтканаларда ошондойлор аткарып атышат. Аларда чындыгында бул жагынан даярдык канааттандырылак десек болот да. Кээ бир райондук, алыскы райондуктар жерлерде райондук бириккен ооруканаларда айта албай, себеби чындыгында ошо запастарды талапты аткаруу, мисалы Эрмаса 25 күндөн кийин эле жарабай калат. Биз даярдык болуш төрөт күндө сайын болуп атат. Биздин Кыргызстанда бир күндө эле 600 төрөт болуп атса, албетте ошончо талап ошол деңгээлге көтөрүш кыйыныраак болот да. Рахмат. Кош бойлуу мезгилине кайра токтолсок, эң биринчи аял ошол айымдар, кош бойлуу айымдар өзүнө өзү жардам бериши керек деп эсептейбиз. Ошондуктан бизди угуп жаткан ошо кош бойлуу айымдарга айтып кетсеңиз, ошо кан агуу башталганда аны кантип билиши керек, кантип далилдеши керек, кантип эң алгачкы диагностиканы ошол айым өзүнө жасай алат да. Алгачкы ошо кадамдарын айтып өтсөңүз, кан агуу башталды, жана антип көлөмдү кантип санайт, ал көз болжол менен анан эмне кылышы керек, кантип аныктайт, ошо айымдарга эң биринчи кадамдарды айтып кетсеңиз кош бойлуу учурунда. Эми ошол дартты аныктоо биринчи кадамдарга чейин бул профилактикалык алдын алуу даярдык деген бар да. Эң негизгиси бул кан азуулукту жок кылыш керек. Көпчүлүк айымдар ойлойт, гемоглобиним жакшы эле деңгээлде, Канча болуш? менде кан аздуулук жок депчи. Мисалы айтышат, меники 120дан жогору болуп атпайбы, 130дан жогору болуп атпайбы дейт. Чындыгында карасаңар, аны бул эми чуркап аткан кандын деңгээлин эле көрсөтөт. Чучуктарда ошол пайда боло турган кандын пайда боло турган резервдер боло турган жерди карасак, анан ошо канды пайдалай турган темирлердин запасы аз болсо, аны биз анализ менен кылбайбыз, жөнөкөй анализдерди, мисалы оорукандан андай анализдерди кылбайт. Темирдин запасы канча депчи, резервдер канча деп. Ошон үчүн биз сунуштайбыз кош бойлуу айылдар. Кан аздуулук анализ боюнча жок болсо дагы темир дары-дармектерди жеп туруш керек. Азыр темир дары-дармектердин түрлөрү көбөйдү. Мурун туз түрүндөгү темир дары-дармектерди жечи да. Сульфат, железода, химия жол менен айтсакчы. Азыр жакшы темир дары-дармектер аминокислота менен бириккен пайда болду. Алар тез кан деңгээлин, гемоглобини тез көтөрөт, темир запастарын көбүрөөк кылат, кан агууга жакшы даярдык кылып берет. Себеби чындыгында эгер кан аздуулугу бар аялдар эгер кан жоготса, алар бат алсызга болот. Бат компенсация кыла турган күчтөрү жок болуп калат. Анан алар өлүү коркунучуна батыраак барып калышы мүмкүн да, жүрөк токтоп калышы мүмкүн, бөйрөк иштебей калышы мүмкүн, өпкө жагы дем албай калышы. Мисалы, жөнөкөй аял, кан аздуулугу жок аял менен кан аздуулугу бар аялды салыштырсаңыз, албетте кан аздуулугу бар аял ошо мен айткандай жогоруда бат эле алсыз боло баштайт, бат эле бөйрөк токтоп калат, бат эле өпкө жак иштебей калат, бат эле жүрөк токтоп калат. Мээ тезирээктен өлүп калат деген сөз да, эгер шок болуп атканда. Ошон үчүн биринчи эле кадам ошол кан аздуулук контролдош керек. Анализдерди контролдогула, анан өзүңөрдүн кошумча кан аздуулук белгилери боюнча эгер бар болсо, анда анализге карабай жанагы дары-дармектерди ичип туруш керек. Эгер анализдер төмөн болуп калса, анда ошо дары-дармектердин санын көбөйтүш керек. 1 маал эмес, 2 маал, 3 маал жеш керек. Тилекке каршы ошо дары-дармектер кээде жакшы касиеттери болбогон үчүн аялдар жебей коюшат. Мени көп кустурат, мен ашказан көбүрөөк зарына кылат деп ошентип, анда тандаш керек, ылайыктап диетамды өзгөртүп, деги эле ушул анан толук жешпейт. Булар кээде 1 ай жеп койду, 2 ай жеп койду. Ошон үчүн суранабыз биз. Боюнда болгонго чейин, боюнда болгондо, боюн төрөткө чейин тынбай, көп узакка чейин ушул 1 жылдын аралыгында жеш керек ушул дары-дармектер, кан аздуулукка каршы дары-дармектер. Экинчиси тамактануусу жакшы болуш керек. Бул албетте ошо жанагы микроэлемент, витаминдери жакшы болгон тамактарды, себеби айтып атам, арык аял эгер кандыраса, ал 500 граммдан эле шок бере баштайт дегендейчи. Салмагы жакшы болгон аялдыкы албетте ал чыдайт, 800-700 мл канга жоготууга чыдамдыгы бар. Бул учурда албетте дарыгерлер команда бат тезирээк аныктай алат, эмне себептен кан агып атканын, токтотконго аракет кыла алат.
Бул ушундай жок дегенде бир эки маселеде ошо тамактанууңар, өзүңөрдүн кан азууңарды көзөмөлдөгүлө деген. Үчүнчү жагы бул албетте аныктоо, эрте билиш керек. Эми дарыгерлер түз эле мындай кудай боло алышпайт, алар деле биле алыш дартты аныкташка канча кыймыл аракет керек. Бирок ошол биз айткандай кош бойлуу учурунда 8-9 жолу дарыгерге барып көзөмөлдөө, ошонун ичинде жок дегенде 2 жолу ультра үн менен аныктоо, профилактикалык көзөмөл көрсөтүү. Андан тышкары эгер өзүңөрдүн турмушуңуздан мурун этек кириңер өтө көп болгон, көгалалар пайда болсо, же ар кандай мурдуңар канагы болсо, анда алдын ала кош бойлукка чейин адис менен акылдаш керек. Жалгыз эле гинеколог эмес, мүмкүн гематолог да керек болот. Кээде ошо анализден көрсөтөт, тромбоциттер мисалы кан уюга да таасир берет да. Анын саны жакшы, бирок сапаты начар. Ошондойлор көбөйө баштады. Бул тукум куучу маселе. Анан эгер башкача айтканда тромбоциттер бири-бирине жабышпай, ошонун кесепетинен кан көп кете берет да. Ошон үчүн дагы бир ошо айтарым, дарыгерлерге 8-9 жолу барыш керек, ультра изилдөө жүргүзүш керек, себеби жатын туура эмес болуп калат. Башкача айтканда жатын менен тондун экөөнүн ортосунда байланыш, жатуусу маселеси боюнча жана мен айткандай прилежание дегендер болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары ошол деги баланын салмагы абдан чоң болуп кетиши мүмкүн. Ошонун баарын көзөмөлдөш керек. Анан жатындын дагы кийинки ийгиликтүү жыйырылуусу бул төрөттүн кандай болуусуна маанилүү да. Ошон үчүн эгер чындыгында силерде ар кандай факторлордун кесепетинен вагиналдык төрөткө баруу тобокелдик болуп атса, анда кайра дарыгер менен жолугуп, бала жана өзүңүздүн өмүрүңүздү таразалап, ошого ылайыктап же пландык кесарево жол менен же чындыгында вагиналдык, бирок өтө жогору көзөмөл менен өткөрүүгө пландап сүйлөшүш керек. Ошон үчүн урматтуу айымдар, силерге ошо айтарым, жанагы дарыгерге бул кош бойлуу учурунда 9 жолу 8 жолу барганда анда да сапаттуу барыш керек, санга эмес. Анан ультра изилдөөдө дагы анда да сапаттуу изилдөөлөр болуш керек. Анан ошо үчүнчүсү төрөткө даярдануу планы. Ошо өтө мындай таразалап мамиле кылыш керек. Эмне факторлор бар. Төрөт кимдики начараак болот? Толуп кеткен аялдардыкы начар болот. Жамбаш сөөгүнүн кууш болгону тардыгынан начар болот. Балдардын киндигинин ооролушу өзгөрүүсүнөн же балдардын ошол алсыздыгынан, тондун начары, тон киндигинин ичкейлиги болушу мүмкүн. Ошонун баарын изилдеп, андан таразалагандан кийин дарыгер менен пландап чыгыш керек. Рахмат. Абдан пайдалуу маалыматтарды берип өттүңүз. Мен бизди угуп жаткан айымдарга дагы айтып кетким келет. Ошол кош бойлуулукту пландоо, эң биринчи өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга көңүл бөлүп, кош бойлуу болгонго чейин алгач мына кандайдыр бир оорулар бар болсо, алардын алдын алып, анан кош бойлуу учурунда дагы ошо кан суроону болбостугу, башка оорулардын келип чыкпастыгы сиздерден эң биринчи көз каранды. Ошол биздин коногубуз айтып өткөндөй эле аз кандуулук бар болсо, төрөткө чейин ошол аз кандуулукту иче турган дары дармектерди калтырбай, тынбай ичүү керек, туура тамактануу керек жана дарыгердин көзөмөлүндө болушу керек. Бул факторлор ошо кан суроонун алдын алууга жардам берет, чоң таасирин тийгизет. Анан ошол эми төрөт учурунда бул эми экинчи медициналык кызматкерлердин ролу, ошол айымдардын ролу тууралуу айтып өттүк. Алар кантип жардам берет? Эми бизде медициналык кызматкерлердин ролу дагы аябай чоң. Ошол кан суроону токтотуп калуу же төрөт учурунда кан суроонун болбостугу, ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Жана айтып өттүңүз, кээ бир алыскы аймактарда запастар аз болуп калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн деп. Медициналык кызматкерлердин өздөрүнүн даярдыгы азыркы учурда кандай баалайсыз? Критикалык учур деп коет. Ошол жерде тез чечим кабыл алып, бат чечим кабыл алып, анан ошол учурда дарыгерлердин болушуна бизде баардык төрөтканалар даярбы, керектүү иштеп иш алып барышабы? Мисалы үчүн жыл сайын квалификациясы жогорулатып, жаңы стандарттар келип атат. Кыргызстан балким жаңы стандарттарды окудубу? Ушул багытта кандай болуп атат? Биздин медициналык кызматкерлер ошо кан суроону токтотуу, алдын алуу боюнча канчалык даяр?
Эми биз ассоциацияда албетте ай сайын аттестация жүргүзүп турабыз. 5 жылдык убак өткөндөн кийин ар бир дарыгер, айрыкча гинекологдор өтүшөт ушул аттестациядан. Албетте ал жерде ошо окуу көлөмү, алардын билими, тестирлөө жыйынтыктары бааланат. Бирок мындай айтып кеткенде, элеттик күндө дарыгерлердин чындыгында өтө көп маанилүү бул алардын билимдиги, алардын ошо жумуш чөйрөсүндө баардык нерсеге уюштуруп даярдап койгону, анан ошол аялды эрте эгер колу ал жетпесе, татаал болуп атса, анда которуп салыш. Андан тышкары дагы каалайбызбы каалбайбызбы, мурункуга караганда азыр тондун көйгөйлөрү көбөйө баштады. Мына элде айтып коет го, ичине калтырышып коюптур, тондун калдыгы калып калыптыр деп. Эми бул абдан эле туура эмес сөз. Тон бул аялдын эти. Мурунку тондор толугу менен төрөттөн кийин чыгып кетсе, азыркы тондор аялдын жатын сезгенүүсүнө байланыштуу, ар кандай оорулардын кесепетинен, жугуштуу деле эмес, башка оорулардын кесепетинен, анатомиянын өзгөрүүсүнөн тондун эти толук чыкпай, кандайдыр бөлүктөрдө калып калышы мүмкүн. Муну эми атайын дарыгерлер кылышпайт. Бир да дарыгер муну атайын кылбайт. Анан сунуштамалар эмне кылат? Илгери жантылашып эле, эгер ушунда калып калса, кырып тешип, оорутуп, кан көп, мындан да көп кетип кыйналышчу. Азыркы сунуштамада болсо аюу мамиле. Тилекке каршы биздин бейтаптар, алардын туугандары муну туура эмес түшүнүп, такыр эле врачтарды урушуп алат. А бизде врачтар кетип аткан учурлар азыр, врачтар профессионалдык ооруга дуушар болуп аткан учурларда мындай адилеттүү эмес, күнөөлүү бул туура эмес болот. Ошон үчүн урматтуу айымдар, силерге кайрылат элем. Өзүңөрдүн дагы салымыңарды салгыла биздин Кыргызстанга. Дарыгерлерди мындай айыптоодон алыс болуңуздар. Тон эти калып калса, бул дарыгердин күнөө эмес. Бул сиздин жатыныңыздын күнөөсү, өзү ошентип кармап калды. Изилдеш керек албетте. Кээ бир учурда, көпчүлүк учурда ал өзү эле түшүп, эч кандай коркунуч алып келбейт. А эгер сиздики даяр эмес, төрөткө чейин даяр эмес, ар кандай сезгенүү микробторуңуз көп болсо, айрыкча кындын экологиясы начар болсо, же өзүңүздүн партнеруңуздан башка бир бактерияны жуктурсаңыз, же иммунитетиңиз начар болсо, өзүңүз мындай каршы тура албасаңыз бактерияга, анда албетте бул калып калган эттин калдыгы сезгенүүгө алып келип, кан сыроого алып келип, ар кандай эндометрит сезгенүүсүнө алып келиши мүмкүн. Анан сиз албетте дагы башка доктурларга түшүп калышыңыз мүмкүн. Мында дагы дарыгерди күнөөлөө эмес, биринчи өзүңүздөн анализдеш керек. Эмне себептен менин жатыным толук бул этти бошоткон жок, эмне үчүн менин денем салгаш алган жок, иммундук системам буларга каршы тура алган жок, эмне үчүн менин влагалище экологиясы жардам бербей, тескерисинче зыян кылды деп. Көп ушу жок дегенде 3 жактан карап туруп анан айыптоодон алыш болуш керек да. Тескерисинче дарыгерлерден суранып, ушундай болушу мүмкүн, кантип кийинки кош бойлукта ошол жатындын сапаттуу кош бойлукта алып баруусуна эмне даярдык керек, кантип дарылайбыз жатын сезгенүүсүн деп, ошондой маселени коюп биргелешип дарыгерлер ушуну чечиш керек. Мен да өзүмдүн кесиптештериме ошентип айтып атам, ушундай учурлар көбөйө баштады, туура түшүндүрүү керек элдерге. Чындыгында төрөттөн кийин бала чоңойгондо, жок дегенде 6 айдан жогору болгондо жатын сезгенүүсүн дарылоо маселесин дагы ойлонуш керек. Рахмат. Жана сөзүңүздө айтып өттүңүз, баланын салмагынын чоңоюшу дагы ошо кан сыроого түрткү берүүчү факторлордун бири депчи. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз, баланын салмагы эмнеден улам чоңоюп кетет, анын алдын кантип алышат ошо айымдар? Сиз туура айтып өттүңүз, акыркы статистикага кайрылсак, төрөлгөн балдардын көбүнүн салмагы чоң болуп калат да. Элдин арасында мындай түшүнүк дагы бар, баланын салмагы чоң болсо, ден соолугу чоң кылып төрөдү, демек жакшы төрөдү депчи. Бул туурабы, туура эмеспи? Жок, бул эми толугу туура деп айта албайм. Себеби азыркы заманда өзгөрүп, тамактардын составындай сапаты жагынан өзгөрүүлөр болду. Башкача айтканда, мурунку молекулалар мынчалык тез баттан баланын салмагын кошуп бербейчи да. Мурунку мисалы тамактардын составы башкача болчу да. Ошол эле
кара нандын мурункуна сапаты, азыркы ак нандын экөөнүн салыштырсаңыз, ак нан жеген келин кош бойлук учурунда бат эле баланын салмагын көбөйтөт. Албетте эгер кош бойлуулук өзүнүн ымыркайына тамактануу аркылуу көп энергия берип атса, ашыкчасын алып толтуруш керек. Ашыкчасын албетте бул төрөлүк ымыркай топтой баштайт. Анан сөөгү да чоң болот, эти да май топтолот дегендей. Анан албетте бала чоң салмактуу болот. Дагы бир маселе бул ошо жатындын дагы ошо тонду кабыл алуусу. Тон эмнегедир көбүрөөк терең кирип алып, негизги тамак бере турган бул тон да, плацента деп коет орусча. Ошо азыркы учурда плацента башкача болуп, мындай көбүрөөк өсүп атат, жатын ичинде көбүрөөк кан тамырлар пайда кылып атат и балага көбүрөөк тамак берип атат. Ошон үчүн бизде албетте балдардын салмагы көп болуп атат. Мунун баары тең ошо анатомияга таасир берген үчүн анан жатын чоюлат да арга жок. Мисалы эми элестетсеңиз, 3 килограммдык жатындын чоюлушу болжол менен мындай айтканда бир кандай десем бир 12 эсе чоюлса, 4,5 килограммдык жатын албетте 25-24 эсе чоюлат. Анан 20 саат бою төрөп отурса, анан төрөп бүткөндөн кийин тез арада 2 мүнөттө ошонун баарын жыйрылыш, ачылып калган кан тамырларды жабыш кыйын болуп калат. Ошондо канды көп жоготот. Ошон үчүн мына себепкер болгон кан сыроонун дагы бирөөсү ошол албетте жатындын абдан чоюлуп кетиши чоң баланын салмагы менен. Жана ошондой эле тондун анатомиялык өзгөрүүсү, кан тамырларынын көп болуп кетиши ичинде. Рахмат. Демек ошол тамактанууга дагы абдан көңүл буруш Өтө маанилүү керек болуп деп калды. айтабыз. Айымдарды кош бойлуу мезгилде албетте буга абдан дыкат көңүл буруш Анан дагы бир айтып кетиш керек, ошо тамакты сиңирүү дагы көп маселе да. Эгер нервтенген кош бойлук болсо, туура эмес тамактарды жесе, бул да таасир берет да. Аялда жакшы толук сиңирбей, туура сиңирбей, топтоло берет, өзү да толо баштайт, балам да толо баштайт. Баягы медициналык тил менен инсулин резистентность деп коет. Өзүнүн инсулинин тоготпой майлар топтоодо болуп калат. Буга таасир берет өзүнүн ошо тамактануусу, өзүнүн нерв жүрүм туруму, үйдө чөйрө дагы таасир берет. Эгер кечке эле баары менен уруша берсе, эгер эле улам эле капа боло берсе, тамакка күчүн чыгара берсе, албетте биздин мындай көп салмактуу маселе чыгып калат. Рахмат. Буга айымдар жана айымдар менен жашап жаткан үй бүлө дагы чоң таасирин этет. Ошондуктан ошо чөйрөсү, туугандары, үй бүлөсү, ата энеси дагы туура мамиле жасоого аракет кылыш керек деп бул дарыгерлер да айтышат. Ооба. Мындайча айтканда аяр мамиле, философиялык мамиле кылып, колдоо мамиленин кылып, андан тышкары ошо үйрөтүү мамиле да кылыш керек. Башкача айтканда кыймыл аракеттерди активдештирүү. Тилекке каршы биздин айымдар, кош бойлуу айымдар активдүү жүрүм турум боюнча дагы аз. Туура активдүү. Алар ойлошот эми активдүү дегенде кечке эле базарга ары бери басып чуркап жүрө бериш керек деген. Мектепке баламды алып бара калыш керек. Мындай эмес да. Муундарга, булчуңдарга туура мындай иш аракетти көрсөтүш керек да. Рахмат. Эми ошол мамлекеттик саясат боюнча сиз ошол неонатологдор ассоциациясынын президентисиз. Биздин мамлекет ошол айымдардын ден соолугуна, саламаттыгына, анын ичинде кош бойлуу учурунда, төрөт учурунда, анан ошо эң азыр актуалдуу маселе болуп жаткан кан сыроону токтотуу боюнча кандай ресурстарды, саясаттарды жасап, мындай алыскы аймактарга өзгөчө көңүл буруп атабы? Запастар аз деп атасыз. Ошол алыскы аймактарды, мындай чоң шаардагы төрөтканаларда балким адистер жетиштүү, запастар жетиштүү болсо, ошо алыскы аймактарга колу жетип атабы биздин мамлекеттин саясаты, ресурстары? Кени калкыбыздын көбү аймактарда да. Анан ал жакта эгерде акыбал начар болсо, бул абалды биз оңдой албайбыз да. Туура айтасыз. Эми бул борбордук деңгээлде жана регион деңгээлинде кандай иш чаралар дегенде, эми мамлекет өзүнүн аракетин кылып атат. Саламаттык сактоо министрлигине мисалы ошол айлыгын көбөйтүү боюнча, айрыкча регионго кеткендерде ошо кошумча айлык кошуу, тилекке каршы ошо неонатолог менен анестезиологдорго кошумчаланып калыптыр, а гинекологдорго бул кошумча акча жумшалбаптыр. Анан ошол жагы дагы мүмкүн таасир бериши мүмкүн дейм да, бирок толук деп айта албайм.
Анан тышкары могу буйрутмалар, клиникалык буйрутмалар, инструкциялар бул жаңырылып туруш керек улам улам. Бизде ошол кээ бир сунуштамалар эскирип калган, ошолорду оңдоп жакшыртыш керек. Жаңы илим изилдөөрдүн негизинде жаңы сунуштамалар, жаңы дары дармектер пайда болот, ошолорду чыныгы киргизгенге аракет кылыш керек. Анан үчүнчүсү бул кадр кризиси болуп атат. Чындыгында канча гана мына жаңы оорукана салып бербесин, канча гана мына эме болбосун, дагы ошол жердеги чөйрө бул жетекчилик. Кандай аяр мамиле, мотивация мамиле, ошол чөйрөдө меймандостук деп эми достук мамиле болбосо, албетте кадрлар кетет, айрыкча ушу гинекологдор кетсе, бул өтө эле кыйын болуп калат. Мисалы эми неонатолог келсе, анын ордуна чуркап татаал төрөттөрдү албай, жеңилирээни алып гинеколог иштеп берет. Эгер гинеколог кетип калса, анда бир да төрөт болбой калышы мүмкүн. Анан чындыгында кыйынчылык болуп калат. Андан тышкары бул элдин дагы мамилесинен элдер кетип атат. Мисалы эле биз Каракол шаарчаны айтып коелу, ал жерден деле бүт шарттык болот. Абдан жакшынакай жабдыктар берилди, абдан жакшынакай эмелер берип атат. Десанттар деле жиберди. Бирок эгер эл жакшы мамиле кылбаса, элдин ушундай аяр мамилеси жок болсо, кээде адилетсиз күнөөлөө болсо, аяка жаштар такыр барбайт. Ошон үчүн аз байкап атасыңар, ал жерде жалаң эле 70-ге жакын жаштагы биздин кесиптештер иштеп атат. Албетте алар ушунча чарчашат, профессионалдык оорулар күчөйт, алардын албетте мындай мүмкүнчүлүгү чектелүү болот. Ошон үчүн дагы айтарым, суранарым элдерден, кадр кризисинен айрыкча ушул жетекчиликтер, анан тегеректе жүргөн, ошо район тегерегинде, айыл тегерегинде жүргөн аксакалдар, акылдуу акылман адамдар дарыгерлерди сыйлап урматташ керек. Көпчүлүк учурда дарыгерлерге баягы сервис кыла турган кызматкерге катары карап, анан кагып силкип коюшот. Албетте мен айтам, биздин деле дарыгерлер бар, өзүнүн журум туруму боюнча мүмкүн эми ал деле киши да, ал деле чындыгында ар кандай өзүнүн турмушунда да болот. Ал дагы эс алыш керек, ал дагы тамактаныш керек. Анан жок күндүр түндүр иштешиң керек, жок сен уктап турдуң элең деп андай күнөөлөрүн койгондун ордуна мотивациялап, бири-бирине диалог түзүп, ошондо гана адистер бара баштайт. Мисалы кээ бир көлдө деле мисалы жер беребиз деп атышат, үй беребиз деп атышат, бирок барбай атат. Айлык деле жакшы болобуз деп атышат, бирок барбай атат. Себеби ошол мамиле, жетекчилик, анан элеттик ошол элдин мамилеси. Рахмат. Ушул эфирдин убактысы да соңуна келип чыгып атат. Мен ушул маселени алдын алууда, чечүүдө ушул 3 бөлүккө бөлүп карап жатам. Эң алгач айымдар өзүңүздөр ушул кансыроонун алдын алуу, ал нерсенин болбошу үчүн алгач ирет өзүңүздөрдүн салымыңыздар болушу керек. Биздин бүгүнкү коногубуз айтып кеткендей эле, бул ушул дарыгердин көзөмөлүндө болуу, туура тамактануу, берилген ошо дары дармектерлерди өз убагында колдонуу. Экинчиден ошол медициналык кызматкерлер дагы ошол профессионалдуу жана жыл сайын келип чыккан мындай чакырыктар дейбизби, ошолорго туруштук берип, анан мамлекет тарабынан колдоо болуп туруш керек да. Мына ушул 3 нерсе болсо, биз бул маселени алдын алып жеңе алабыз деп жыйынтыкка келип отурам. Ошол азыр сиздин маалыматыңыздан ошол бир канча демилгелер, стратегиялар, аракеттер жасалып жаткандыгын көрүп жатабыз. Бирок дагы иштеш керек экен, анткени статистика айтып жатат, баары деле ушундай кансыроо болуп жаткандыгычы. Эми бизди чын эле башка өлкөлөргө салыштырганда кыйын болуп калат. Ошол эле Молдавия же Эстонияны алсаңыз, ал жерде бир күндө болгону 15 төрөт, 20 төрөт болсо, бизде бир күндө 600 төрөт. Эми албетте ал жерде иштеген, ошол эле Россияда деле бир төрөткө бир 5-6 киши кызмат кылып жүрсө, бизде бир доктор 40 кишиге кызмат кылып жүрөт. Ошондой ооруканалар да бар. Рахмат. Анан тема абдан актуалдуу. Урматтуу угарман, көрөрман, эгерде суроолор болсо, биздин эфир чыкканда ошол
таштап койсоңуздар болот. Биз ошол суроолорго жоопторду алып берүүгө дагы көмөктөшөбүз. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш мына ошол кош бойлуу жана жаңы төрөгөн айымдардын кан жоготуусу, кан суроосу темасындагы чыгарылыш Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун Калк фонду тарабынан демилгеленип колдоого алынды. Ушу менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Урматтуу Арсен Аскеров, бүгүн бизге келип алтындай болгон убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Бизди көргөн угармандарга ыраазычылык. Кайрадан эфир көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.